Присутствие представителей государственных органов и бизнеса подчеркивает высокий... Кыргыз-нефтегаз инвестициялык форумдун алкагында сырттан келген ишкерлик чөйрөнүн өкүлдөрүнө бир нече багыттар боюнча кызматташууну сунуштады. Анда 5 кен аянтында чалгындык иштерди жүргүзүү, иштелип жаткан мунай жана газ кендеринде 150 эксплуатациялык скважиналарды бургулоо жана иштеп жаткан кендердеги 300 скважиналарда капиталдык оңдоо жумуштарын жасоо планы бар. Кыргыз-нефтегаздын потенциалы чоң. Билесиңер, Кыргыз-нефтегаз бүгүнкү күндө геологоразведкадан баштап бурение, добыча и перерабатывающий заводубуз бар Жалалбатта, переработка кылып, солярка, бензин, ошол күйүүчү майларды ошол чыгарат бүгүнкү күндө. Бир аянтта бийлик өкүлдөрү инвесторлор менен биргеликте бейформал отуруп Кыргыз-нефтегаздын келечекте ишке аша турган мүмкүнчүлүктөрүн талкуулады. Толук маалымат алган соң мындан ары кызматташуу боюнча бир нече меморандумга кол коюлду. Форумдун алкагында дагы бир жакшы жагдайы биздин компаниянын демилгелерин талкуулап ишкердик аброюн көтөрүү болуп эсептелет негизинен. Ушул негизги максатыбыз чет элдик капиталды тартуу. Кыргыз-нефтегаз өлкөнүн энергетика тармагында негизги кирешелүү объект. Геологиялык чалгындоодогу алгачкы кадамдардан тартып, мунай менен газды өндүрүп кайра иштетүүнүн толук циклы бар заманбап компания болуп эсептелет. Ийгиликтүү иштер алып кетип атат. Бүгүн капремон жасап туруп, анан кийин 100 кило берсе, анан ГРП жасап атат. ГРПден 6 тонна, 10 тоннага чейин нефтини өндүрүп турат. Результат өтө сонун болуп атат. 5 эле площадка разведка жасап атпайбызбы? Ошо Кыргыз-нефтегазга инвестор таап, ошол жерде Кыргызстандын ресурсун базы көбөйтүш үчүн. Бүгүнкү күндө өлкөнүн инвестициялык тармагы жакшырып, дүйнөлүк инвесторлорду кабыл алууга жана биргеликте иш алып барууга даяр. Мамлекет башчыда буга чейин 3 ирет Кыргыз-нефтегаздын объектине барып, анын ишмердүүлүгү, келечектеги мүмкүнчүлүктөрү тууралуу толук маалыматы бар. Өткөн жылы эле президент барып Кыргыз-нефтегаздын нефтини кайра иштетүүчү заводун модернизациялоого старт берген. Наша компания имеет большой опыт работы. Биздин компания 15 жылдан бери инвесторлор менен иштөөдө тажрыйбасы чоң. Азыркы тапта чет элдик компания менен ийгиликтүү иш алып барууда. Компаниянын басымдуу акциясы мамлекетке тиешелүү болгондуктан өлкө башчысы менен министрлер кабинетинен ар тараптуу колдоо болууда. Кыргыз-нефтегаз ачык акционер коом тарабынан жакшы жөнөлгө уюштурулуп жатат. Бул баягы инвестициялык форум. Инвесторлорду бүгүнкү күндөгү жаңы заманбап технологияларды алып келүү боюнча тартуу болуп эсептелип жатат бүгүнкү күндө. Нефтини кайра иштетүүчү заводду модернизациялоо иштери аягына чыкканда ЭЭПтин бардык талаптарына жооп берген К4 жана К5 жогорку сапаттагы продукциялар чыгарылат. Бул компаниянын кирешесин 2 эсеге арттырып, анын эффективдүүлүгүн күчөтөт. Бүгүнкү күндө Кыргыз-нефтегаз Борбор Азияда туруктуу заманбап компания болууга болгон аракетин жумшоодо. Ал үчүн ресурстук базаны кеңейтип, модернизациялоо иштери жүрүүдө.